Саламатсыздарбы? Поликлиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен таанышып алыңыздар. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларынын жергиликтүү кеңештерине болгон шайлоонун үгүт иштери башталды. Бишкек шаардык кеңешине 19, Ош шаардык кеңешине 9 жана Токмок шаардык кеңешине 6 партия катышып жатат. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясы лидери Нышанбай Исановго ишенбөөчүлүк жарыялашты. Көпчүлүк депутаттардын добушунун жыйынтыгында Нышанбай Исанов лидерликтен алынды. Өлкө боюнча жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Кыргызстанда 59 окуучу алтын сертификатка ээ болушту. Реформа саясий партиясынын лидери Клара Сооронкулова суракка чакырылды. Клара Сооронкулова 2020 жылдын октябрь окуяларындагы башаламандыктарга байланыштуу сурак берди. Өзбекстанда чогултулган япониялык Isuzu маркасындагы 50 жаңы автобус жүргүнчүлөрдү ташый баштады. Жаңы автобустар үчүн жаңы каттамдар ачылып, азыр 5 схема иштелип чыкты. Жогорку кеңештин Экс-депутат фракциясынын депутаты Момбеков ички иштер министрлигине суракка чакырылганын билдирди. Ал 2020 жылдагы парламенттик шайлоодон кийинки октябрь окуяларына байланыштуу сурак берип чыкты. Экс-депутат мурдагы вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева октябрь окуяларына байланыштуу ички иштер министрлигине суракка чакырылганын кабарлады. Ушул күнгө чейин 1000ден ашык октябрь окуяларынын активдүү мүчөлөрү сурак беришкенин кабарлашкан. Журналист Али Токтакунов дагы ички иштер министрлигине суракка чакырылганын жарыялады. Нефтрейдерлер союзунун маалыматына караганда, кийинки айда күйүүчү май дагы 6%га кымбаттары күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын бизнес коомчулугу менен жыйын өткөрүп, УКМКнын коррупцияга каршы кызматы жоюларын билдирди. Манас эл аралык аэропортунда ПЦР-тест тапшырган лаборатория күнү-түнү иштей баштады. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ушул айдын аягында Тажикстанга иш сапары менен барары айтылды. Өлкө башчынын 28-29 июнь күндөрү Тажикстанга барары эки өлкөнүн президенттеринин телефондук сүйлөшүүсүндө такталган. Коронавирустун дельта түрү мурдагылардан 2 эсе кооптуу жана жугуштуу экенин Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлү айтып чыкты. Вирустун алгачкы SARS-CoV-2 түрүнө салыштырмалуу дельта же вирустун индиялык штаммы менен ооруган адам бир учурда 8 адамга чейин ооруну жуктурат. Ошол себептен бүтүндөй үй бүлөсү менен жапырт ооруга чалдыккандардын саны өсүүдө. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды талкуулашты. Экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизүү сунушун айтты. Сиздер Поликлиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Саламатта болуңуздар.